Салам достор, сиздер менен Санжар. Баарыбыз эле соцсейт тармактарынан ушундай видеолорду көрсөк керек. Друзья, всем привет! Меня зовут Динат Гумеров, мне 19 лет, я профессионально занимаюсь ставками на спорт, и за последние 2 дня я заработал больше, чем 1,5 миллиона рублей. Ребят, наши пацики делают деньги реально из воздуха. В общем, переходите по ссылке, смотрите, и только сегодня уникальная скидка на вход. В общем, все, всех ждут. Жашоодо жөнөкөй аксиома иштеши керек. Эгерде кимдир бирөө көп жана оңой акча табууну сизге үйрөтөм деп убада кылып, бирок кызматы үчүн алдын ала төлөп берүүнү суранып жатса, бул алдамчылык экенин дароо түшүнүшүбүз керек. Чындыгында оңой акча табуу сунушу акыл эстен тайдырып, көбүнчө адамдар ишенип, алдамчынын тузагына түшүшөт. Алдамчылардын куралы адамдын оңой жана тез арада байып кетүүгө умтулуусу экенин түшүнүү керек. Ошол эле учурда алдамчылар тузагына илгендерди акырына чейин алданганын түшүнбөй тургандай кылып өз ишин жасашат. Көптөгөн шылуундар өз схемаларын ушунчалык билгичтик менен жасагандыктан аларды өзүң алданып калгандан кийин гана түшүнөсүң. Ошого карабастан видеонун башында айтылып кеткендей жөнөкөй эреже, тактап айтканда, эгер кимдир бирөө сизди кыска убакыттын ичинде байытам десе, бул алдамчылык экенин дароо түшүнүп, башкалардын катасын кайталабаганга аракет кылыңыз. Вы можете даже не платить нам денег, ребят, вы можете просто бесплатно взять и попробовать. За это деньги никто не берет. Бүгүнкү чыгарылыш кумар оюндарына чакырган алдамчы каперлер жөнүндө болот. Алар адамдарды пачкалап алдашат. Бул сөз атайын кооздук үчүн айтылган жок. Реально эле каперлер адамдарды пачкалап алдашат. Достор, эгерде алдамчылардын тузагына түшүп калгыңыз келбесе, каперлер ким жана кандай схемалар менен элдерди алдашаарын билип алуу үчүн бул видеону түрдүрбөй аягына чейин көрөбүз. Жана башка адамдар менен, достор, тааныштарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз абдан сонун болмок. Анткени канча көп адам көрсө, алдангандардын саны ошончолук аз болот. Анда эмесе ыңгайлуу отуруңуз, баштадык. Санжар Моношов YouTube каналына кирип, убакытты туура жана көңүлдүү өткөрүңүз. Биринчиден, капер ким экенин түшүнүп алалы. Капер кандайдыр бир спорттун түрү боюнча тажрыйбасы көп. Ошол спорттун түрүн ийне-жүүнө чейин билген. Бүгүн же эртең боло турган оюндун жыйынтыгын анализдеп чыгаруучу адам болот. Ал өзүнүн божомолун башка адамдарга сатып акча табат. Интернет желесинде чыныгы специалист каперлер жокко эсе. Көбүнчө 99% алдамчылар болот. Алар спорт жөнүндө элементардуу нерселерди билишпейт. Адамдарды кызыктыруу үчүн кымбат унааларды арендага алып, фальшивый акчаларды пачкалап көтөрүп, бизнес-центр же кооз жерлерде видео тартып, мендей болуп жашагың келсе, оңой акча табууну кааласаң, анда мага жаз деп белгилүү блогерлердин Instagram баракчаларына өздөрүн реклама кылышат. Алдамчы каперлер колдонгон схемалар өтө көп. Эң белгилүүсү боло турган оюнга прогноз сатуу. Биринчи жолу кумар оюндарына акча коюп баштаган оюнчу таптак оюндун жыйынтыгын таба турган адамдар бар деп ишенишет. Жана алар капердин прогнозу үчүн акча төлөөгө даяр болушат. Акча төлөйсүз, жаңы божомол аласыз. Ийгиликти далилдөө үчүн капер ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биринчиден, бул веб-сайттардагы жана социалдык тармактардагы жасалма статистика посттор. Бул посттордун окшоштук жактары бар. Алардын бардыгы комментарийлерди жабып коюшат. Ушундан улам божомолдорду сатып алгандар өз пикирлерин ачык айта алышпайт. Каперлер сейрек кездешүүчү позитивдүү сын пикирлерди гана жарыялашат. Мындай сайтка же Instagram баракчасына биринчи жолу келген адам бул амал-көйлүккө алданышы мүмкүн. Мага ишениңиз, прогноз үчүн төлөгөндөрдүн дээрлик 100% терс сын пикирлер болот. Социалдык тармактарда шылуундар кардарды азгыруу максатында лайктарды, подписчиктерди накрутка менен көбөйтөт. Демек, подписчиги, лайктары көп экенин көргөн адам чын эле репутациясы таза капер экен деп ишенет. Бирок мунун бардыгын атайын программалардын жана кызматтардын жардамы менен жасашат. Прогноздордун баасы ар кандай болушу мүмкүн. 10 000 сомдук, 100 сомдук прогноздорду да таба аласыз. Бирок алардын жыйынтыгы бирдей жана алардын бардыгы 1 тыйынга арзыбайт. Каперлер өздөрүнүн прогноздорун 100% өтөт деп макташат. Прогноздорду сатуу жөнүндө айрым мифтерди жокко чыгаралы. Эгерде чындыгында эле каперлердин прогнозунун өтүшү орточо эсеп менен 70-80% ал тургай 95% болсо, алар эбак эле миллиардер болушмак. Тажрыйбалуу алдамчылар колдонгон бардык реквизиттер чоң суммадагы жеңиштерге ээ болгон скриншоттор, сайттардагы жана коомдук жайлардагы тартылган статистикалар. Утуштуу алуу үчүн букмекердин кеңсесине барган видео
басмалары жалган жана утуп жатканынын далили эмес. Алар сиздерге жалган ийгиликтерин гана көрсөтүшөт, бирок утулгандары жөнүндө унчугушпайт. Ошондуктан кээ бир адамдар, көбүнчө жаш балдар, жок нерсеге ишенип алышат. Дагы бир белгилүү схема: алдамчылар сүйлөшүлгөн матчтын жыйынтыгын сатып алууну сунушташат. Мисалга, футбол боюнча Барселона менен Реал Мадрид беттешин алалы. Капер ушул оюндун жыйынтыгын билем, анткени бул оюн сүйлөшүлгөн жыйынтык менен бүтөт деп 1000 адамга жазат. Ага 300 адам ишенди дейли. 300 адамдын 100өөнү Барселона командасы жеңет, дагы 100өөнү Реал Мадрид командасы жеңет. Калгандарына оюн тең эсеп менен бүтөт деп прогноз сатат. Андан ары туура прогнозго туш болгон 100 адам чындыгында жеңишке жетишип, Каперди мактаган комментарийлерди жана сын пикирлерди жаза башташат. Утуштарынын скриншотторун жөнөтүшөт. Ал эми калган утулган 200 адамды блокко же черный списокко тыгышат. Анын үстүнө биринчи раундда акча утуп алгандар кийинки прогноздорду сатып алышаары шексиз жана бул схема акыркы клиент алданганга чейин иштейт. Схема иштетилген социалдык желедеги аккаунттар же посттор жок кылынып, кайра жаңы маалыматтар менен жаңы аккаунт ачылат. Жанагы 300 адамдын арасынан уткан 100 адам каперлерге жакшы реклама кылып беришет. Алар жөнөткөн скриншотторду колдонуп, каперлер башка жаңы адамдарга прогноздорду оптом сатууга киришет. 10 оюндун прогнозу 10 000 сом же бир айга 15 000 сомго подписка кылууну сунушташат. Бул пайдалуу, албетте. Эгерде ставка өтпөй калса, анда экинчисин сатып ала албайсыз. Жана подписка үчүн эч ким кайра акчасын кайтарып бербейт. Ошондуктан Капер өзүнүн прогнозун оптом сатканы өтө пайдалуу. Видеону көрүп чыккандан кийин сиз мындай көзү ачыктардын арасынан чынчыл адамдарды издөөгө болбойт деп түшүнсөңүз керек. Анткени кумар оюну өзү алдамчылыкты билдирет. Ошондуктан этият болуңуз. Анткени өзүңүз түшүнгөндөй, каперлер жөнүндө жакшы отзыв окусаңыз дагы, ошондой эле акысыз прогноз сунуштаса дагы, чоң кирешелер жөнүндө алдамчылардын жомокторуна ишенүүгө болбойт. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Эгерде видео жакса, лайк басып, астына комментарийге өзүңүздүн оюңузду калтырганды унутпайбыз. Жана бул видео менен башка дос, тааныш, туугандарыңызга поделиться кылып койсоңуз жакшы болмок. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Ставьте лайки и пересылайте данное видео друзьям. Ребят, наши пацки делают деньги реальные из воздуха. Переходите по ссылке.